Assalamu alaikum, hurmattуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары, сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Бүгүнкү менин видеомдун темасы бүтүн Кыргызстан саясий партиясы чыныгы каттуу күрөш али алдыда деген темада болмокчу достор. Анда эмесе менен болуңуздар. Мына бүгүн 8 октябрь, ушул 4 октябрда болгон шайлоонун натыйжасында келип чыккан элдик революция чоң саясий бизди туңгуйукка алып келди достор. Бирок ошентсе дагы мен ушул ишенип турамын, бизге абдан демократиялуу бир мезгил келип жетти да. Мынчалык демократиянын туу чокусу ушул 90-жылдар болгон, мына эми азыр дагы келип отурат достор. Ошондуктан эмне демекчимин? Биринчиден биз сабырдуулукка барышыбыз керек. Эмоцияга алдырбай, талкалоолорго барбай, колдон келсе мына эми болорунча болду, бүтө турган иштер бүттү, тарап ушундай желигип эле ар кандай провокацияларга алдырып жүрө бербей, үй-үйлөрүбүзгө тарап, эми ушул саясатчылар кандай чечет деп ошону күтүп турсак туура болгудай болуп турат. Анткени канчалык тополоң болгон сайын ошончолук экономика отура берет достор. Мына кечээ күнү премьер-министрди шайлашмакчы болгон бир топ депутаттар, ага чейин дагы бир топ депутаттар Садыр Нуркожоевичти көрсөтүшкөн. Бул жерде пикир келишпестиктер болуп жатат. Садыр Нуркожоевичтин ушундай премьерлигин таанып алган топтор бир жагынан Тилек Токтогазиевди, дагы бир жагынан Бабановду көрсөтүп, ушундай бир ар кандай көз караштар болуп жатат да. Мен эми ушул чын эле дагы бир чоң депутаттардын тобу келип туруп, ошол татыктуу адамды көптөгөн депутаттардын арасында кайра шайлап, кайра шайлоого барса болот эле, ошол көрсөтүшүп, бекитишип, ким чыныгы татыктуу адам экендиги мындай демократиялуу жол менен болсо керек эле деп эсептеймин. Эми албетте биз чоң саясатчы эмеспиз, бул менин гана жеке көз карашым достор. Буйруса кандай болгон учурда дагы адилеттүүлүктүн күнү келди. Ошол эле көптөгөн биздин саясий түрмөдө жаткан адамдарыбыз чыкты. Эң биринчиден бул жерде мен жеке оюмда ушул Садыр Жапаровдун чыккандыгына мен кошуламын. Ошондой эле президенттин Алмазбек Шаршеновичтин дагы чыккандыгы балким ушундай эл аралык аренада туура эле болду деп ойлоймун. Үйүндө отуруп деле соттук нерселерди жүргүзүп, кандайдыр бир башка чараларды көрсөк болот. Ошону менен эле бирге жанакы Канат Сагынбаев деген дене жан сакчы жигиттин чыккандыгында ал кызматтык учурунда болгон окуя деп туруп, буну дагы адилеттүү болду деп ойлоймун. Ал эми калган мырзалардын чыккандыктарын мен абдан эле туура эмес болду, баарын эле ушул тополоңдон пайдаланышып чыгарып кетишти деп мен ошондой ойдомун. Бул адамдардын чыккандыктары азыркы кездеги өзгөрүүлөр жөнүндө сүйлөшө турган болсок достор. Азыр эми буйруса мен эмне себептен чыныгы чоң кармаш алдыда турат деп жатамын. Буйруса мына эмки мына алдыда чоң бир саясий иш-чаралар турат. Биринчиден дагы биз ушул жогорку кеңешти шайлашыбыз керек. Эгерде президентке импичмент жарыяланса, президентти шайлашыбыз керек. Биз президентке импичмент жарыяланат деп ойлойбуз. Ушунчалык тополоң болгондон кийин жарыяланбаса дагы президент өз каалоосу менен арызын жазып берип кетсе керек. Бул жөнүндө азыр мен дагы оюмду айтам. Ушундай чоң ири иш-чаралар ушул кыргыз коомчулугунун алдында турат да. Ошону менен мен ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясына пиарлап, ушул партияны жолун туура деп элге айтып келе жатамын. Өзүңүздөр билесиздер достор. Азыркы алдыдагы күрөш чынын айтканда абдан чоң күрөш жүрөт да. Эми мурдакыдай административдик ресурстар менен басым жасоо болбойт болуш керек. Ушунчалык тополоңдон кийин демократия деп айтып жатамын. Кандайдыр бир мезгилге чейин биз чыныгы демократиялык ушул чоңдорубуздун эгер ушул нерсени сактап калсак, демократиянын аралы болуп кайрадан биз өнүккөн өлкөгө айланабыз. Эгерде сактабай кандайдыр бир мафиялык күчтөрдүн таасиринде калсак, анда дагы артка кетебиз достор. Бирок азыр жакшы ушундай адилеттүүлүктүн таң атып турат да.
чыныгы күрөш. Эми мурдакыдай бул мен ойлоп жатамын. Биринчиден конституцияга дагы кандайдыр бир өзгөртүүлөр кирсе керек. Жанагындай партиялык система менен эмес, мажоритардык бир мандаттуу шайлоо округтарынан шайлоо жүргүзүлөт сөзсүз түрдө. Ошондуктан бүтүн Кыргызстан саясий партиясында эми мындай саясий партиянын катары менен эмес, бирок биз бир команда болсок керек. Эми аны жогорку жактагылар четишет, албетте Адахан Кимсанбаевич Мадумаров өзү. Бирок биз бир команда болуп, достор, бир ушул өзүбүздүн адамдарды, ушул командадагы адамдарды үгүттөп, тобубуз менен барышыбыз керек да. Мына мен кечээ күнү, достор, эмне ушул бизде маалымат жагынан мен дагы 40 миңге жакын көрүүчүлөрүм бар да. Анан маалымат жагынан аксап, менден абдан сурап жатышат да, комментарийлерди көрсөңүздөр, айтыңыз эмне болуп жатат, Адахан Кимсанбаевич эмнеге чыкпай жатат, эмне болуп атат деп абдан кабатырланып, биздин электорат ушинтип сурап билип турушат да. Эми тилекке каршы мен Россияда болгондуктан менде маалымат жок. Мен кече айттым, мен 17 ноябрда барам, ага чейин эми ушундай мүмкүнчүлүк жок. Колуман келишинче ошол адамдардан маалыматты алып бергенге аракеттенемин десем, өздөрүнчө жигиттер ушул рахмат идея көтөрүшүп, Каракөл шаарынан Улан деген жигит экен, байке билеттерге анда акча чогултуп эле ага чейин эле барып, бизге бир маалымат керек болуп атат деп ушундай нерсени суранышта. Мен албетте сүйүндүм. Макул, өзүңөр чогултсаңар чогултуп мага билет эме кылгыла десем, мен шотума сурашып, достор, кечинде эле бирөөсү 2000 рубль, бирөөсү 200 сом которуп коюш. Ушундай патриот жигиттер бар экен да, рахмат. Дагы бир жигит, мен сизге Свердловскийден Екатеринбург азыр ушул Бишкекке чейин билетти эле өзүм менен чогуу кетебиз, керек болсо билетти эле алып беребиз, тезирээк барып, ушул команданы түзүп, каттуу ушул Адахан Кимсанбаевич жанында туруп, ушундай үгүттөө иштерин, азыр мына достор, шайлоо, депутаттыкка шайлоо, андан кийин эле президенттикке шайлоо болот. Ушул нерседе абдан каттуу туралы деп, достор, бул мен айтып жүрөмүн, ушул мына чыныгы партиялар, биздин Кыргыздын коомчулугунда чыныгы партия деген партиялар, ушул билбейм, мен балким адашып жаткандырмын, мен 4 гана партияны билемин да. Бүтүн Кыргызстан мекенчил, ата мекен жана мына акыркы жаңы чыккан Чоң Казат. Мына ушул партиялардын артында чыныгы жүрөктөрүнөн бир күрөшкөн жигиттер, кыздар, адамдар турушат да, жарандар ушул партиялардын аркасында. Мына ушунун далили катары абдан ушундай талап кылышып, электорат барып келесиз, ушул бизге маалыматтар керек деп жатышат. Мен албетте мен деле өзү Кыргызстанга кетейин деп тургам. Жакын арада эле мен өзүмдүн өмүрлүк жарым кеткен, через Анталия кеткен, билеттер кымбат. Мен болсо 17 ноябрда ошол дагы бир жолу кайталап тургамын. Буйруса ага чейин эле барып калсак, башкача чагылдыруулар болот. Ошол адамдардын өзүнөн интервью алып, күндө ушул биздин ушул бүтүн Кыргызстан партиясынын тегерегиндеги сөздөрдү айтып, эми чыныгы кармаш, чыныгы күрөш эми алдыда болот да. Мурдагы, достор, ошол кандайдыр бир башка партияларга ишеним болбой, кандайдыр бир башка партияларды бийликчил деп, ушундай бир көз карашта болгонбуз да. Эми мына азыр бизге өзүбүзгө ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров өзүнө жараша достойный соперник, жанагындай татыктуу атаандаштарды келет да, өтө чоң татыктуу, өтө чоң зобололуу атаандаштар келет биздин алдыбызда. Садыр Жапаров, ошол эле Чоң Казат кыймылы, ошол эле Ата Мекен партиясы, ошондой эле мына мен дагы айта кетер турган бир таң калыштуу нерсе, ушул биримдик Кыргызстан, мекеним Кыргызстан деген партиялар бар. Абдан финансысы күчтүү, бирок мурдакыдай тиштерин көрсөтүп, коррупцияга бара алышпайт, бирок булар дагы өздөрүнүн электораттары бар. Булар дагы бизге абдан чоң мындай помеха, кандай десем, каршылыктарды түзүшү мүмкүн да, түзөт сөзсүз түрдө. Анткени булардын өзүнүн кызыкчылыктары бар, өзүнүн келечектери үчүн абдан финансылык мүмкүнчүлүктөрү чоң. Бирок мен ойлоймун, ушул шайлоо системасында дагы реформа жүрүп, жанагы 7% деген нерсе балким 3%га чейин түшүп калаттыр. Ушуну депутаттарга чейин, депутаттарды шайлоого чейин реформалар жүрсө, ушул азыркы саясатчылар ушул нерселерди кылсаңыздар, жанагы 5 миллион деген акчаңарды колдон келсе 500 миңби же болбосо бир 1 миллион башып кетсе, бир мындай реалдуу суммага жеткизиш керек да. Ушундай нерселерди кылса, ошондо чыныгы партиялар келип, бардык ошол
жанагы бизде партиялар көп. Канча партия көп, демократия көп болгон сайын ошончо ушул шайлоо демократиялуу шайлоо болсунчу достор. Бир мажоритардык система менен деп жатабыз. Партия болбосо анда ошол ар бир округтардан келген ар бир адамдардын үчүн добуш берип, чыныгы баягы 90-жылдардагыдай демократиялуу шайлоо болсо, биз дагы мындай ушул кечээки болуп өткөн мына кан төгүлүп кетти. Ушул революциянын бир буга чейин канча революциялар болду. Бир ырахатын көрүп, мен мына абдан азыр эмоционалдуу жактан эмеде жүрөм да, ушул революция болгондон бери башкача жашоо, башка жашоонун үстүндөбүз. Эми мына азыр кичине тополоң болуп, бир жака бир тартып, бир жака анткени достор 30 жыл гана биз жашадык. Бара телчигебиз. Мына азыркыдай демократия деген ошондой. Буга чейин Советтер Союзунун басымында турганбыз, ага чейин Ак падышанын учурунда жашаганбыз. 16-жылды билесиңер, башкаларды билесиңер. 41-жылдар граждандык согуштар, ушундай нерселер башыбыздан өтүп, бизге өз алдыбызча мындай демократиялуу көз каранды эмес мамлекет болуп жашаганыбыз 30 жаш деген 29. Бул жаштар мына айтканда эми мына баары калыптанып келатат. Мына ошол мурда кеткен каталарды, канча президенттердин кеткен каталарын мына азыр жаңы мына биз кыргыздар Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинде абдан демократиялуу, абдан башка адам экенибизди көрсөттүк да. Мындайча айтканда исключительный народ деп мактанып коелу. Ошого татыктуу элебиз биз, анткени мына биздин жигиттерибиз кече барып көрдүңүздөр кандай эрдиктерди жасап ушул доорго алып келди. Мына жаштарыбыз айрыкча рахмат. Пандемия учурунда жаштар өздөрүн көрсөтүштү. Мына кече көрсөтүштү. Дайыма жаштардын ролу ушул коомдогу өсүүдө, өзгөрүүдө абдан чоң да достор. Ушуну баса белгилеп, ушул биздин орто муундар биле жүрүшүбүз керек да. Орто муун демекчи достор, кечээки шайлоодо мени абдан өкүндүргөн нерсе ушул орто муундун адамдары, айылдакылар сатылып кетишти да абдан эле. Эми мына азыр Курсан Асанов ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы тарабында келат эле. Азыр эми эч кандай партияда эмес, жалпы элдин жүгүн көтөрүп ички иштер министрлигинин милдетин аткаруучу болуп жатат. Мен Курсан Асановго бул дагы ушул менин тарапташтардын кайрылуусу да. Бүгүн эле бир тарапташ киши айтты. Ушул кечээки болуп өткөн шайлоодогу көз боемочулуктарды, акча берүү фактыларын, жанакы машиналардын номерлери көрүнүп, ар кандай факты болду. Мындай кичине эле милициялык жактан иликтөө болсо, оңой эле табылат да. Бул кимди, кайсыл адам берген, кандай болгон, ушулар жөнүндө маалыматтарды чогултуп, ошол фактылар боюнча иш козгоп, атайын мына биз демократиялуу жана адам укуктарын колдонгон бир адилеттүү мамлекет болсок, ошол адамдарды биз жоопко тартышыбыз керек. Айыл өкмөт болобу, райондун башчысы болобу, ким тарабынан кандай буйруктар болуп, кандай нерселер болгондугу үчүн сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек да. Менен дагы айта кетчү нерсем, мен ким экендиктерин, кайсыл жерде экендиктерин айтпай эле коеюн. Ал бул семейный иш, бир нерсени айтып коеюн. Кечээ күнү мага ыйлап бир келин телефон чалды, голосовой жөнөтүп. Ыйлап алган, өпкөпкөсүнө батпай. Ал ушул биздин Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташы болчу да. Бир шаардагы, кичинекей шаардагы, ошол жердеги жоопкер кыз болчу. Жалгыз өзү иштеген. Ошол ыйлап жатат, ыйлап, сыктап, жүрөгүнөн өпкөрүп калыптыр. Бакыт байке, мага жардам бербесеңиз болбойт. Мени бир тууган агам келип сабап кетти. Анткени ошолордун айыл өкмөтүнүн башчысы барып, айыл өкмөтү киши барып, сен карындашыңды тыйып койгон, эмне себептен Бүтүн Кыргызстан партиясына жүгүрдүң деп. Бул кечээки болгон окуя. Ушул революциядан кийинки болгон жаңы свежий окуя да достор. Кечирип коесуздар свежий деген сөз үчүн, орусча үчүн. Мындай жаңы окуя да. Ошого карабастан баягы биримдик партиясына жүгүрүп жүргөн айыл өкмөт барып, тиги агасын көкүтүп, мен азыр кайсыл жерде экенин айтпай эле коеюн. Бир тууган карындашын, чоң эле аялды, мен 68-мин, ал аял 70-жылкы, менден 2 жаш кичине небере көргөн ушундай аялды келип токмоктоп, уруп, ушинтип кетиптир. Мен эми айттым, сен эми милицияга кайрылсаң өзүңдүн бир тууганыңды каматасын. Бул эми силердин ортоңордогу иш. Мен силердин атыңарды айтып, видеого чыгарууга тилекке каршы мен андай нерсеге бара албаймын. Бул нерсе болбойт да. Урушуп кетсе башка нерсеге мен себепкер болуп калгым келбейт. Ушундай нерселер мына ушул азыркы кезде болуп жатат достор. Ошондуктан мындай эмоцияга алдырбай, жана башка нерселер болбой, ушундай фактылар болсо жоопкерчиликке тартып,
урматтуу Ички иштер министрлигинин милдетин аткаруучу Курсан Асанов ошол өтүп кеткен фактылар боюнча иштерди козгоп, баягы кээ бир немелердин номерлери түшүп калган, жанакы маршруткалар ким келаткан, кээ бир фактылар мындайлар. Мына азыр жакшылап эле сурап, ким акча тараткан, ким эмне кылган деп иликтөөлөрдү жүргүзсө, бардык нерсе өз ордуна түшө калат. Бул нерсени сөзсүз түрдө ишке ашырыш керек да. Жанакы иллюстрация деп жатабыз, башка деп жатабыз. Буларда боло турган нерсе, ал эми азыркы ушул жаңы шайлоого чейин кылып кое турган нерселер ушулар. Ошолорду жоопкерчиликке тартып, кимде ким, кайсыл айыл өкмөт, кайсыл мектептин директори, кайсыл башкы врач, кайсыл колунда административдик мүмкүнчүлүктөрү бар адамдар эмне мыйзамга каршы иштерди кылган болсо, ошолордун бардыгы өз жазасын алыш керек. Урматтуу министрдин кызматын, милдетин аткаруучу. Ошолорду айта кетмекчимин достор. Чыныгы күрөш мына алдыда, мына Кыргызстанга барсак буйруса достор, ушул бир команда бир муштум болуп ушул биздин партиядан айрыкча ар кандай объективдүү, субъективдүү себептерге байланыштуу азыр бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан көптөгөн адамдар, мен мына анча-мынча группалардан көрүп жатам, башка жака ушул революциядан кийин өтүп кетип жатасыздар да. Эми ар кимдин өзүнүн иши достор, бирдеке деп айтыш кыйын. Бирок ушул биз сөзсүз ишенебиз. Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду президенттик шайлоого чейин абдан каттуу туруп колдоп, дайыма бир команда болуп, биз ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду президент катары президентке жеткизишибиз керек достор. Азыркы шайлоодон дагы сөзсүз мына бүтүн Кыргызстан саясий партиясы ушунчалык административдик ресурстардын каршылыгына карабай, ушунчалык башка бай көпөстөрдүн акча тараткандыгына карабай, борбордук шайлоо комиссиясынын бүтүмдөрүнө карабай, адамдардын арызданганына карабай, биз чыктык. Эгерде административдик ушундай каршылык көрсөтүүлөр болбогондо бир 70-80% добушту алууга мүмкүнчүлүк бар эле да. Ошентсе дагы канча будамайлап, канча бут тоссо дагы биз ушундай 7%дык босогодон өтүп, биз ушул мен шайлаган, мен жүгүргөн бүтүн Кыргызстан партиясы алдыга чыкканбызда, мына эми чыныгы күрөш алдыга келет. Дагы бир жолу өзүбүз көрсөтүп, эми мына чыныгы күрөштө көрсөтүшүбүз керек да достор. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман болдум. Саламатта туруңуздар, өз багытыңыздардан кайтпаңыздар достор. Саламатта болгула.